Гөркоонун тукумдары. Авторы Асанбек Кулманбетов. 6-бөлүм. Ал добуштууга карбаластаган Айжамал мештин оозун жаба калды. Экөөнүн тең оюнда өлдүк деген ачуу кыйкырык бар эле. Бири-бирин кучактай калышканын билбей калды. Айжамалдын өңү кумсарып, мурду кыпчыла түштү. Жүрөгү муздай, таштай ката түшкөнсүдү. Азыр эле ачуучу эшикти карай берип, атырылып жара тартканга даярданган жырткычтай боло түштү. Сыдык анысын кайдан сезсин? Айжамалдын колун кыса, кулагына шыбыра бейди. Коркпо, өзүңдү карман, сыр билгизбе. Аңгыча эшик ачыла берип, Элтуйдун жүзү көрүндү. Кучакташып турган экөөнү көрүп, ыңгайсыздана түшсө дагы, ой, үйдү куйкумга ыштап коюп, кучакташып турганыңар эмнеңер? Тиги участковый фермаларга кой союп берип, баш шыйрагын куйкалатып аткан экен. Буюрса, жеңемдин холодесин жей турбайбызбы деп ашыгып келатпайынбы? Деди бочурап. Үшкүрүнүп жиберишти Сыдык менен Айжамал. Эмне болду байке? Чочутуп ийдимби? Дегеле жаш жубайларга айла жоктура. Кучакташып эле деген Элтуй күлүп алды эле. Ага Сыдык калп эле күлмүш болуп ментти. Бу жеңең эле койго кетип атканда дагы сагынам, кучактап койчу деп турат. Айжамал мурун эле Элтуйду жек көргөн эме жеңилдеп, өзүнө келе түштү да дулдуйган бойдон чайга камурду. Элтуй адатынча шыдыр эле төргөтүп отурду да Сыдыкка сүйлөп атты. Коюңуз жаңы эле чыгып аткан экен. Жаңылыктардан билейин деп бастым. Усуптар эмнегедир эле шыдыр силердикине өтүп кеткенине таң калып койдум эле. Кайра баратканда токтоду, мышкана кылдым да. Баягы кашкыр жеген экөө калган өзүмдө. Бирөө эттүү эле, курдак кылып жегенге деп. Бирөөнүн тарпы жок болчу. Аны иттерге чаап берип койгом. Ии кай бар, көрсөтчү өлүгүңдү, дейт усуп. Жиним келип кеткен экен. Бир чети тамашаламыш болуп, "Я байке, менин тирүү экенимди көрбөй турасызбы? Же сөзсүз эле өлгүм керекпи сизге?" дедим эле. Бир бозоруп, бир кумсарып кетти. Касым күлүп ийди. Анан, "Кел, канча өлүк бар?" дейт. Өлүк жок десем, бир топко ишенбей турду. Айласы кеткенде калп эле, "Сыдык экөөңөргө кол коюш керек, азаматсыңар" деп койду. "Жакшы эле, коюңду кашкыр кырыптыр деп атышпады беле?" деп сурайын деди окшойт. Бирок оозу барбай унчукпай калды. Элтуйдун сүйлөгөнү Айжамалдын кыжырын келтирип, ит атайын тутултуп кирди. Карасаң, кирип келгенин, өлүк бербей мыш кылганына сүйүнүп атканын, өз колу менен бөлтүрүктү жайлап коюп, кантип гана уялып койбой келип атат я. "Сенин малың кырылганы кеп эмес го, Шашпа, бир сыздарсың" деп өзүнөн өзү жини келип кыжынып атты. Анысы аз келгенсип бир убакта Айжамалдан минтип сурабаспы? "Баш шыйра куйкалаганыңыз деле билинбейт. Мынча эмне иштадыңыз үйдү?" Айжамал селт этип кеткенсиди. Көзүнө чала күйгөн тумакты кармап турган Элтуй көрүнүп кеткенсиди. Сынап сурап аткандай туюлду. Ан сайын оозу буулуп, жоопсуз калып баратты. Анын абалын көргөн Сыдык минтибейди. "Ой, жеңең ушундай. Үйдү шыпырганда дагы акыр чикир жүнпүн туш келсе эле отту көдөй сала берет. Анан ушинтип быкшып кетип атпайбы? Сен айтасың. Ал эмес, менин шилекейим чууруп, куйкум жечүдөй болуп. Кайдан да келе калды эле балекеттики. Деги урунун көчүгү кууш деген ушу да. Жөндөн жөн жүрөктү түшүрүп. Дагы жакшы, жанагы мент кайра келип, ушинтип тумакты тиктеп келип отурганыбыздын үстүнөн чыкса, ой, анын бетин ары кылсын" деген ой менен кыжаалаттанып алды Сыдык. Аңгыча Элтуй дагы сөз баштап жиберди. "Баса, байке, жанагы участковыйдыкы өтпөдүбү? Жанына желдет ээрчиткенсип, биздин айылдын 2 баласын ээрчитип алып, чыкчылырып барып калыптыр. Силердикине жаткан тура, Ой, бир адам катары учурашкандын ордуна жигит тоготпой турасыңбы" дейт. Усуптарды кетирбейип, жанагы сөз үчүн жиним келип турду эле. Алар барганда анын ою боюнча "Кокуй, участковый экен. Кандайсыз? Келиңиз, төргөткүлө" деп тим эле тамагынан жалай калсам болмок окшойт. Алар эмнеге барыптыр сага? Ооз учунан эле чай ичкиле дейсиң. Сени менен дагы сүйлөшөбүз. Коюң коrodон чыгып кетиптир.
Болбосо колхоздун иригине айырбаштап, ар кандай кой козу кылып салганыңдын бетин ачат элек. Дагы сүйлөшөбүз, келебиз. Келгенде дагы дептим эле өчү бар немедей жулкунуп кетип калышты. Кудум илгерки басмачылардай десең. Жиним бир кайнады. Кудай урбадыбы? Кырылып калган койдун ордун тургузуп койгонум үчүн дагы күнөөлүүмүнбү? Бул жөндө кеп кылган жок беле? Силердикине. Кеп кылган. Түгүл, берки эки баласы айтып аткан. Атайын тактап коюш керек деп. Ой энең дурайын. Коюшкан кагып чылган боктой болгон. Жөн эле ишин кыл десең, айтмакчы, алар эмне кылып жүрүптүр биякта? Баш кесердей болуп. Эл туйга кеп кылган эмес экен. Тумак жөндө деп ойлоп түшүп. Тиги баягыдан бери кеп болуп жүрбөйбү? Көлдүктөрдүн айылынан өлгөн киши жөндө. Ошол боюнча жүрөбүз дешти го. Тигини сүйрөлүп өлгөн кишиден дагы шек издеп жүрүшөбү? Сыдык менен Элтой бир топко кобурашып отуруп, койлорунун артынан аттанып кетишти. Сыдык койго кетип, Айжамал жалгыз отурган. Кыларга эч нерсеси жок. Коро жайды бир сыйра тейлеп келгенден кийин үйгө кирди. Түш болуп калган маал эле. Чай кайнатып коюп, Сыдык түштөн үйгө келип калабы деп кылчактап отурган. Аңгыча жаздык жазанып, кыйшайып жата кетти. Кантип көзү илинип кеткенин өзү дагы сезбей калды. Айжамал деген сырымдын үнү угулуп селт этип кетти. Бөлтүрктү коюнга катып качып баратканда узаткан өзү эле. Артыман издеп таап келген экен да, деп сырымды тиктеп калды Айжамал. Сырымдын өңү бозоруп, кусагып аткан кейипче, көздөрү ичине кирип, баягы бултойгон, кызылы толгон бети шимилип, аппарык болуп алган. Илгери эле ар дайым колунан түшпөчү кызыл табылгы камчысы дагы деле колунда. Бала кезинде эле сырттан күлүп кирип, учурашып төргөчү. Ошол күлкүсү гана сакталып калгандай. Бирок ал күлкүсү дагы аргасыз, муңайым күлкү сыяктуу. Төргө өтүп, энекелеп, өз энесиндей Айжамалдын чоң энесине эркелеп, куудул сөздөрүнөн сүйлөп, Айжамал экөөнү күлдүрүп отурчу. Чоң энеси даярдаган тамак болобу, чай болобу, Айтор ичилип аткандын үстүнөн чыккан сырым дасторконуң арты болсун. Энемдин тамагы даяр болуп калгандыр деп аңдып келдим эле. Ушактабапмын эне, деп күлүп калчу. Айланайын десе, келгеле кой. Ар дайым тамактын үстүнөн чыгасың. Пейлиң, ниетиң таза да, деген чоң энеси дагы бүлүнүп калчу. Көөр шыбыр менен отурчу чоң энеси менен Айжамалдын кабагы ачылып, ортого шаң кирип калчу. Айтор бир окумга чейин отуруп анан кетчү. Кой отуруп кет, отура тур деп чоң энеси дагы кетиргиси келчү эмес. Кетпей кое туруңузчу, сүйлөп бериңизчи, эми бир күлдүрүп коюңузчу, деп Айжамал дагы жабышып ала турган. Кетип баратканда кошо ээрчип чыкчу. Аттанып бастырмакчы болгон сырымга суроолуун чукту. Эртең дагы келесизби? Келиңиз Сырым аттан эңкейип, колу менен Айжамалдын жаагын сылай, жылмайган абалында минчү. Айжамал, карындашым, келем, сөзсүз келем. Мен силердикине келбей калсам, өзүмдүн дагы башым ооруйт. Энемдикине бир барып келейинчи, деп өзүм эле жөнөп калам. Кийинчерээк энемдин чайын гана ичким келип калды. Чай ичип, энемдин узун кептерин угуп, анан сенин алдагы карагаттай көздөрүңдү тиктеп, күлкүңдү угуп гана өзүмө келгенсип жеңилдеп калам. Анан кантип келбейин? Келем. Сырымдын антип ичиндеги сырын айткан себебине маани берчү эмес Айжамал. Болгону, Сырым байке, аябай жакшы, чоң эне, деп чоң энесине айтып алчу. Анан кантмек? Бала эле да. Бирок кийинчерээк кылчак карап, Сырымды күтчү. Аны эмне анчалык күтө бергенине өзү дагы түшүнчү эмес. Анан баленин баары баягыдан башталбадыбы? Малчылар чогулуп алып, издеп жүрүшүп, кашкырдын канчыгын атып алышкан. Эмчектери салаңдап, туу чумалуу болуп калган экен. Сойгондо ичинен 5 күчүк чыккан. Ой, бир үйүр жыткычтын тукумун курт кылдык. Бул чөлкөмдү талкалаган ушук канчык менен дөбөтү болчу. Эми дөбөтүн жайласак, бир отоло мал жаныбыз тынчып калат, дешип, адамдар сүйүнүп атышкан. Анан 7 түндө жанагынтип түгөйүнөн айрылып, муңдуу да, кыжырдуу дагы уулуп аткан дөбөттүн үнү кулагына жетип, аз да болсо дөбөттүн ачуусун басып, ошонусу менен чоң энесинин малын сактап калаарына көзү жетип, короону айлана берип, карышкырга куула
жортуп жөнөдү эле. Ажетип барганда баары бир айбан тукум эмеспи. Жаш канчыкка көз арта азгырып кеткен. Ошону менен элдин дагы жаны тынчыган. Бирок ал жагынан өзү ыраазы болгон менен жаштайында чоң энеси айтып жүргөн жакшы максатка жетпей, кыз намысын кайдагы бир дөбөткө берген. Ал үчүн канча кейбеди, канча сыздабады, өзүнөн өзү корунуп, чүнчүп кетти. Андан дагы курсагында бирдеме бар экенин билине баштаганда ого бетер жүк бурчунан чыкпай калган. Чоң энеси Айжамалдын боюнда бар экенин билгенде тегеренип алган. Ол да кызым-ай, кандай күнгө туш болдуң эле? Какпаш башым-ай, какпаш башым. Кайдан да сага куулунун дубасын үйрөтө койдум эле. Кокуй деп боздоп ийген. Эмне кылмак? Аргасыз эле. Көзүнүн жашын көл кылып туруп. Жок дегенде эрте айтсаң эмне? Боюңдан алып салбайт белем. Эми кеч болуп калган, тура кокуй. Төрөбөскө аргаң жок деген. Мына ошондон баштап сырымга көрүнгөндөн кадимкидей уялып, жашырынып калган. Атайын байкап туруп эле келатса караңгы кепеге кирип жашынып калчу. Аны билген чоң энеси ары барып ыйлап, бери карап күлүп туруп калп эле айтаар эле. Мал кайтарып кетти. Жок, издеп ылдый кетти эле. Өйдөгү айылга жибердим эле деп кутулчу. Ак капыстан келип толготуп атканынын үстүнөн чыгып, бакшы ээрчитип келип, кылгылык кылынып кетерин эч ким билчү эмес. Эми минтип издеп келгени Айжамалды чочутуп турду. Баягыда үй бүлөсү Ташбарандын алдында калып, таңга жуук арча баскан. Үй көрүнгөн тоо боюнда ыйлап турганда жанында пайда болуп: "Айжамал, менин сага жаман оюм жок болчу. Кечир, мен сени абдан жакшы көрчүмүн. Азыр да" деп арманда калдым. "Мени каргава. Тетигил ак мөңгүлүү тоону ашсаң, ошол жакта бейпил жашаган уурулаш эл бар" деп жол көрсөткөн сырым артынан келгенин сезди. Ордунан атып тура: "Сырым байке" дегенде сырым эмес эле Сыдык кирип келаткан. Көзүн ирмеп алды Айжамал. Азыр эле көз алдында чууртуп өткөн нерсе кирип келаткан сырым өңүндө эле болгондой сезилсе да, Сыдыкты көргөндө аргасыз үшкүрүнүп алды. Көргөнү түш экенине өкүнүп, шалдырай түштү. Анын уйкудан шишиген көздөрүн, шалдыраган кебетесин, сырым байке деп чочуп кете турганын көргөн Сыдыктын боору ооруп кетти. Айжамалга жетип, жанына отура кучактай калды. Бооруна кысып, көкүрөгүнө башын жөлөгөн Айжамалдын чачынан сылай, жагын тийгизип, бекем кысып койду. Анан аста өөп: "Эмне болду? Чочу ойгонуп кеттиң го, Мен кирип келгенде. Сырым деген бир тууган байкеңби? Төркүнүңдү сагындың го, Аякты эмне үчүн эстегиң келбейт? Баргың келбей атат? Билбейм. Бирок күн узарып жаз келсе, Кудай аман койсо, жайлоого көчүп баргандан кийин барабыз төркүнүңө. Канчалык сени тарынткан болсо дагы баарын унутуп, жаркырап кирип барсаң, алар деле сүйүнүшөт да. Анын үстүнө билесиңби, балким наристелүү болсок, ошондо барсак ого бетер жакшы болот эле, Баса, төркүнүң жөнүндө эмне айткың келбей атат я?" деп суроо берди. Өпкөсү көп, өрөпкө бойлонгон Айжамал Сыдыктын көкүрөгүнө башын жөлөп, көзүн жуумуп, эреркеп баратат. Анан Сыдыктын сырым жөнүндө, төркүнү жөнүндө кеп кылганы денесин муздатып жиберди. Айрыкча наристелүү деген сөзү башынан ылдый муздак суу куюп жибергендей угулду. Ички сезимин көрүп койчудан бетер аны билгизбөөнүн аракетин кыла, атайын эле төркүнүн шылтоолоп минтип жиберди. "Төркүнүмө бармак түгүл эстегим келбейт. Эстебейм дагы. Алар жөнүндө кеп кылбайм дебедим беле. А сырым байкеңчи? Ал байкем өлүп калган. Ошон үчүн түшүмө кирсе керек." Сыдык бир топко ойлоп отуруп калды. Бир убакта гана чай даярдап аткан Айжамалга карап унчукту. "Маркум байкең түшүңө кирсе, кичине жыт чыгарып, Куран окуп койбойлубу?" Карбаластай түшкөн Айжамал: "Ооба, азыр камыр жуурай калайын" деп унелеп кирди. Бирок оюнан сырым кетпей койду. Ошончодон ошонун түшкө киргенине таң калды. Ою эки анжы болуп, үнсүз куймак куюп кирди. Анын унчукпай калганын, Сыдыкты карабай, өзүнчө күдүңдөп, куймак куюп атканын карап отурган Сыдык таарынтып алгандай туйду.
ортого койдун майына коюлган куймак коюлуп, Сыдык Куран окуду. Аягында атасынын аты ким деп сурады. Биртке үнсүз боло калган Айжамал сыр билгизбегенге аракет кылып, өзүнүн атын эле айтып кой, деди. Ушу Курандын сообу Кудайдын кулу Мухаммедтин үммөтү сырымга тийсин, деп бата кылды Сыдык. Чай ичилип, Сыдык аттанып кеткенден кийин Айжамал өзүнчө күлүп алды. Кудай атобо, тирүү кишиге дагы Куран окуттум э. Кудай өзү кечирсин. Калп айтпаганда эмне кылмак элем? Чын эле. Сыр эмне үчүн түшүмө кирди десең, деги ал кайда болду экен? Байкуш мени эстесе керек. Баса, ушу чоң энемди эстеп, бир да жолу жыт чыгарып, Куран окутпадым э. Атүгүл деп ойлонуп атып, аты неме дагы деген сезимге келгенде көзүн жумуп жиберди. Башын бекем мыкчый, баарын унуткусу келип кетти. Өткөн нерсенин баарын башынан учуруп, алаксайын дегени менен болбой эле сырым көзүнө көрүнө берди. Тасмалдан бир куймак алып, столдун чекесине койду дагы: "Чоң эне, Куран билбегенимди кечир. Бирок жыт чыгарып бата тилейм. Шейит кеткенсиң, жаткан жериң жайлуу болуп, арбагыңда колдоп жүр", деп көбүрөнүп бата кылды. Канчалык башкага алаксайын дегени менен баары бир секилеккеси эсине түшө берди. Кепеден ата энесин, бөөрүлөрдү көрүп алгандан кийин бөөргө коолоонун түркүн сырларын үйрөнүп аткан соң, энесинен ата энелери жөнүндө сурагысы келсе да, оозу батын албай аткан. Балким бөөрү тилин билип, бөөрүчө куулуп калганда ата энемдин өздөрүнөн билип алармын деп ойлочу. Айткандай, бир жолу чоң энеси малын кородон чыгарып, жайытка кеткенде көптөн берки ойлонуп жүргөн оюн ишке ашырмакчы болду. Баягы Айжамал өзү көрүп калгандан бери кепенин ачкычын үйгө илип коюшчу. Анткени Айжамал дагы кирип тамак берер эле. Бу сапарда эттүү тамакты көтөрүп алып келди. Жүрөгү демейдегиден башкача түрсүлдөп согот. Эмне болсо да бүгүн сөзсүз куулуп, сырдашам деп чыгынып алган. Адегенде эки таштекти сырчыкка тартып алды да, адатынча экөөнү бирден коюп жылдырып койду. Экөөнүн кантип тамак ичип жатканын карап турду. Эч нерсени карабай, алдыларындагы тамакты алеки заматта жалап чуктап коюшкан экөө дагы үмүттөнүп карап калды. Андайда чоң энеси ар дайым кобурана берчү: айга апырлар. Бир тогонок болгонду билсеңер боло. Эмне берсе ошону шкала бергенден кайра тартпайсыңар. Бирок мындан башка эч качан ашык бербейм. Эзелтен эле чен өлчөмдөр ушул. Болду, дечү да чыгып кетер эле. А бүгүн Айжамал боор оруп кетти. Колундагы табагын көтөргөн бойдон үйгө жетти. Себеби эт аштан, шорпо шилеңден дагы калган. Табакка мелт калкылып келип, дагы куюп берди. Аны дагы аягына чейин ичип салышты. Бирок бир ичеги болуп калган немелер аягында көптүү болгон немедей болуп, араң ичкени байкалды. Таштектерин таптаза жалашып, мурункудай үмүттүү карагандын ордуна эми ток пейил тарта түшүштү. Керилип чоюлган дөбөт карышкыр торго барып коомдонуп жата кетти. Аганчык карышкыр кашаага секирип, рахматын айткансып, Айжамалга эреркей кыңшылады. Айжамал дагы жүрөгү жиби, тегиге жакындады эле, канчык карышкыр бети башынан жалап жуктап ийди. Ыраазычылыгын билдирген эле. Айжамал чыдабай кетти. Сыртка чыккан Айжамал эки жакты карап келди. Киши кара көрүнбөгөнүнө көз жетип, шыптыгиче кепеге кирип барды. Үстүндөгү кийимин чечип жиберип, чоң энеси үйрөткөн дубаны көйрөнүп кирди. Улам тумшугунан баштап бөрүгө окшоп кирди. Тумшугу, колу буттары улам куула баштаганын көргөн Айжамал бир эсе чочуласа, бир эсе кудуңдап атты. Бөрүгө айланып, буюрса ата энеси менен сүйлөшөрүн элестетип, кайра ата энесин карап коет. Алар дагы тосулган кашаанын ачык жеринен шкалап караган сыяктуу. Бир ордуна тура алышпай дүпүрөшүп, ары бери тегеренип, чыйпыйлары чыгып аткансыйт. Аңгыча толук карышкырга айланган Айжамал акырын кашаага жакындады. Оюнда өз тилинде тигилердин сыралуу, сүйлөшүү. Бирок, Кудай-ай, эне карышкыр түшүнүп, билип турду. Көзүнөн сала жаш чыгып, Айжамалга тумшук тийгизе жакындап келди. Көкүрөгүндөгү бугун чыгара бирдеме дегенсиди.
Бирок мукактанып атабы, болбосо жараткан тилин дагы байлап койгон беле башын чулгуп алып, эч нерсе айта албай аткансыды. Атасы мурункудан дагы каардангансып, мурункудан да жини ашып ташып, көзүнө көрүнгөндү жулкуп, тиштерин шакылдатып чыкты. Анда ата сезими таптакыр жоголуп, биротоло кутурган жырткычтык гана бар экенин билди. Ата, апа, мени таанып, мага бир сөз айтсаңар боло. Ата мээримин, эне мээримин төгүп койсоңор эмне болмок? Мага карагылачы, бирдеме дегилечи, деген Айжамалдын үнү угулуп, кыңшылап уулуп атты. Эне карышкырдын бат-бат башын чулкуп, жертитмалай, көзүнөн жаш кургабай боздоп алганы билинди. Жок, менден эч нерсе сураба, биз биротоло жок болгонбуз, дегендей кыңшылап атты. Ажы алданган, өзүн өзү кармана албай, дөбөт карышкыр тишин шакылдатып, ары бери басып атып, бир убакта чоктой кызарган көздөрүн Айжамалга тигилтип алды дагы, бир саамга келесон эмедей жапайы үн чыгарып алып, Айжамалды көздөй секирди. Кашаанын тешигинен тумшугун кийирип турган Айжамал аз жерден тигиге тумшугун жулдуруп ала жаздады. Аңгыча Айжамалга болушкан эмедей ыркыраган эне карышкыр тиги дөбөткө асылды. Бир саамга кармаша түшүп, дөбөт карышкыр эне карышкырды капшыра тиштей теттиңден ары кыргытты. Ал байкуш бозула чаң болуп барып, оонап жатып калды. Акыры булардан эч айла болбогонун сезген Айжамал оор улутуна шылкая түштү. Кайра сыртты көздөй басып баратып, токтой калды. Куулуш керек эмес беле? Биртке туруп, тегеренип алды. Карышкырдан кайра адамга куулган дуаны унутуп калган эле. Сыртты бир карап, кайра кирип чебеленип кетти. Түш оогуча малын оттуу жерлерге жайып, тойгузган Айжамалдын чоң энеси малын үйгө жакындата алып келип коюп, талаадан чогулта баскан тезегин жонуна көтөрүп үйгө басты. Беттерин толук бырыш басып, 90 жашка чыкса да 60-70-теги кемпирлерден тың кемпир кыялга бериле. Адатынча анысын сыртына чыгарып, таягын таянып үйгө чукулдады. Бул маалда Айжамал короонун оозунда, же үйдүн жанындагы секишеде отуруп алып, чоң энесин карап турар эле. Азыр болсо эмнегедир көрүнбөйт. Мына, чыга калат. Алыстан көрө калып эле колун булгалап, "Чоң эне!" деп кыйкырчу. "Тегеренейиним десе!" деп кубанып алчу кемпир. Бирок бу сапар улам үйгө жакындай берип, жүрөгү ооп колжуй алды. Чоң энесинин келер маалын билген небереси самоорун коюп, самоорго түтүн булатып турчу эле го. Жымжырттык, бекер эмес экенин туюп, кадамын ылдамдатты. Үйгө кирип, чын эле Айжамалдын жок экенин көрүп, ого бетер денеси дүркүрөп кетти. Өзүн алаксытып, балким ылдыйкы айылга ойноп кетип калды бекен, деп ойлоп алды. Анда эмне үчүн үйдү ачык таштайт? Кайра сыртка чыгып, элеңдеп карай, жүрөгү ооп колжуп алды. Кудай уруп, тиги макулуктарга эле кызыга берчү эле. Ичине кирип алып, "Я айланайын Кудай, анын бетин ары кылсын. Деги жамандыктан алыс кыла көр." Өзүнчө кооранган кемпир кепеге жакындай кулпу ачылып, кармагычында бош илинип турганын көрдү. Колундагы таягын ыргыта, "Кудай, айланайын, чүрпөмдүн жанын аман кыла көр," деп ийип, эшикке жете ичине кулак төшөй салды. Жымжырт. Кирип барып, эч нерсе илинте албады. Жарыктан кирген киши көзү үйүрө албай, чыйпыйы чыгып, кашаанын ичин карады. Курсактары ток немелер адаттагыдай секирип тура калып, кемпирден тамак үмүттөнүп, шыйпаңдашып кирбей, экөө эки жерде ыңгыранып жатканын көрүп, жүрөгү биротоло муздай түштү. Көзүнө Айжамалды бөлө тартып, чыңыртып туруп, сугунуп аткан жырткычтарды элестетип жиберди. Баары бүткөндөй сезилип, башы айлан көчөк болуп кетти. Аңгыча бутуна бир жумшак неме урунуп түштү. Эңкейип ала калды. Колунда Айжамалдын көйнөгү экенин көрө, бооруна кыса бакырып алды. "О Кудай жараткан! Кулунум гана, кулунум! Какпаш башымды каңгытып сыздатмак белең, кокуй! Бул эмне деген кордук? Кудай-ай!" Көзүн жаш жууп, босоого жөрөнө турган чоң энесин көрүп, таң кала түштү Айжамал. Анткени ал бурчта жаткан бойдон уктап кеткен. Чоң энесинин жаш аралаш бакырыгынан улам ойгонуп кеткен. Ордунан туруп келип, чоң энесин колунан жалап чуктап жиберди. "О жараткан,
деп ийген чоң энеси жалынып, карышкырга куулуп турган Айжамалдын мойнунан кучактап алды. Айланайын Кудай, ушунчалык дагы коркутасыңбы? Жаным оозума кеп деле түшпөдүбү? Көйнөгүңдү көрүп, теги макулуктар таптакыр эле тытмалап, сөөгүңдү сөпөт кылган экен деп ойлоп жибербедимби? Бул эмне деген кылыгың ияк окуй? Мен сага карышкырдан кайра адамга куулуштун сырын толук үйрөтө элек эмес белем. Кууранган чоң энеси бир нерселерди күбүрөнүп атып, Айжамалды кайрадан куултуп алган. Ошол бойдон ата энеси жөнүндөгү сырды билбей калган. Канчалык четин чыгарып сурайын деп келатканда эле сөздү башка жака буруп жиберчү чоң энеси. Кийин гана: балам, ал макулуктардын тарыхын сурап эле каласың. Айтканга ооз барбайт. Сен төрөлүп, мен ажыратып кеткенге чейин бир уулду болушкан. Аны жанагы Айбан атаң жара тартып ийип, кийин көмүп койгон жеринен топурагын ачып, чыгарып алып сөөгүн дагы калтырбай аймап атканда кармалган. Дагы ошондой болбосун деп сен төрөлгөндө этек алдынан сени алып кеткем. Анан күнү түнү малды эмес, адамдарды жеп жута башташкан. Адам каны кутуртуп, биротоло жиндүү болуп баратышканда менин дуам менен кармап алып, сактап калгам. Алар ошондон кийин адам болбой, макулук бойдон калышкан. Менин бир гана өкүнгөнүм, балким сени этек алдынан алып кетпесем, булар анчалыкка бармак эмес окшойт. Сени башка адамдар уурдап кеткен деп, өч алып киришкенби деп ойлойм, деген чоң энеси көзүнө жаш чуурткан. Ошондон кийин адатынча гана тамак бергени болбосо, эки макулукту жакшылап боор тартпаган. Кайра чоң энесинин айтканы боюнча өз канынан жаралган баласын жеп алгандарын эстеп, кыжыры келип кетчү. Башкалардай кызыңар өңдөнтүп эркелетпесиңер. Ата энем деп бутуңардан бутуңарга өтүп тайраңдабадым. Өмүр бою ата энеңди билесиңби? Алар кайда? Деп сынай сурап, шылдың кылып, табалагандарга кабылдым. Ай Кудай ай, өмүр бою бактысыз өтөр бекемин, деп кооранып, көзүнөн жаш агызып, кээде шолоктоп ыйлап жиберчү. Анан тигинтип сырым көп келип, аны менен эрмектешип алаксычу да. Капысынан баягыдагы түн катып, дөөт карышкырга кабылып, андан боюна бүтпөгөндө ким билет эле. Балким минтип тааныбаган эл жерди кезип, бирөөлөрдүн алдында кемсинип турбас беле. Улам түбү жок ойлорго, элестөөлөргө берилген Айжамал убакыттын кантип өтүп атканын элес албады. Участковый эки жигит менен гүлдүктөрдү 2-3 күн кыдырып жүрдү. Гүлдүктөрдүн кыштоосу өрөөндүн башында болгондуктан, анын үстүнө түз эле Айжамал алардыкына түз кирип барып, шекшинтпес үчүн баш ылдый кыдырган чекис гүлдүктөрдүн айылын толук кыдырып кеткен. Айжамалдын дайынын билип калабы деп ойлогон эле. Нарындыктардын малын кыдырып, элинен сурам жылайм. Балким ошол жакта таап калармын, деген жолоочунун айтканын уккандар бар экен. Ал эмес калың каардуу тоону көздөй кетип калганын дагы көрүшүптүр. Акыры жыйынтыктап келгенде мындай бүтүм чыгарышты. Демек, киши жүрбөгөн жерлер менен малын издеп жүргөн. Тилекке каршы жети түндө үйлөргө жетпей калган. Балким адашып дагы кетиши мүмкүн. Анан жолду билбеген немелер ар кайсы жер менен жүрөт да. Анан тайгаланып кетсе, өзү үстүнөн ооп түшүшү мүмкүн да. Анан аты үркүп, тепкилеп койбой эмне болуптур? А үрккөн ат төмөндү көздөй салат. Салаңдап, сүйрөлгөн эмени ойгырдай тепкилеген ат акыры чарчайт да. Баарына айыл болуп, ээсин сүйрөп алып, сарайга чукул келген. Өлүк ошол жерден түшүп калса керек. Эртең менен сарайдын ээси көрүп, элди чогулткан. Өкүнүчтүү гана нерсе, тиги кишинин кайсы жерде жыгылганы белгисиз. Анткени өчөшкөнсү ошол түнү кар жаап салган. Ал эмес ат кайсы тараптан келгени белгисиз. Кар кеткенден кийин жыгылган жеринен тумагы гана табылышы мүмкүн. Ушундай версиялар менен чекисти капыстан келген ажалга туш болгонун бекемдеген чечим чыгарып коюшту. Эми алардын эң негизги милдети андан аркы планды аткаруу эле. Эмне болсо да Айжамалдан шек шыба билүү, болбосо биротоло ар кандай ушакты жокко чыгаруу болчу. Ошол үчүн үчөө кеңешип, бир жолду таппай атышып, акыры бирдеме ойлоп таба калышты. Малчылардын оор кыштоосун карай турган участкалык врач бар эле. Ал турган жер маданий борбор аталып, китепкана, клуб, түгүл жатакана дагы бар болчу.
Кечкурун участковый милиция 2 жигит түз эле участкалык врачтыкына келип түштү. Участковый милицияны ким гана тосуп албайт. Салаңдаган курсагын бүлкүлүтө, калп эле күлүмүш болгон врач тосуп алды. Жалпактап төргө өткөрдү. Участковый милиция ачык эле айтты: «Байке, ушул жердин байларынын бири дейт сизди. Анан согман түгөнө электир. Атайын келип калдык. Кудай конук болуп». «Келгениңер жакшы. Жайланып отургула. Кудайга шүгүр. Согумдан бар. Андан астырам. Анан анча-мынча ак моюндан алдырып коем. Үйгө конок келген жакшы эмей?» деп карбаластап калды врач. «Ой байке, ак молдону эмне кыласыз? Тиги өзүңүздүн эле таза спиртиңиз болсо болот», деди кытмыр күлгөн милиция. Мейли. Айта албай атпайм байбыгып, деп күлүмүш болду врач. Айткандай эле заматта тасмал үстү жайнап, доктурга тиешелүү спирт коюп туруп калды. «Ай байке, тамашалап койсо, чын эле мунуңузду көтөрүп чыктыңыз да», демиш болду участковый. «Элден каткан спиртти ичирип, бизди дагы кылмышка түрткөн экенсиз да». Баары күлүп калышты. Акыры аттарын отко коюшуп, жайланып отурушту. Таза спирттен кылкылдатып, жүздөрү тамылжып калган кезде участковый милиция врачты колтуктай сыртка чыкты. Короонун бир жерине барып, ар кайсыны коурашканча врачка иштеги планын айтып берди. «Байке, бир иш болуп атат. Ага сиздин чоң жардамыңыз тийчүдөй. Колуңуздан келишинче жардам бериңиз. Эмгегиңизди унутпаспыз. Бул өкмөткө тиешелүү. Анын үстүнө элге дагы зыяны тийиши мүмкүн. Биз мындан арылбасак, ошон үчүн болгон аракетиңиз менен бизге жардам бериңиз». Участковыйдын минтип жардам сураарын күтпөгөн врач эйканжы боло түштү. «Эми колдон келген иш болсо, Кудай урбадыбы? Аткарып беребиз. Колдон келбеген иш болсо, айтыш кыйын», деди мукактанып. «Ошо сиздин колдон келерин билген үчүн кайрылып атам да. Коркпой эле макул боло бериңиз. Эми айтып көрчү. Айтсам, бирок айтаардан мурун экөөбүз гана билишибиз керек. Бул ишти. Качан жыйынтыгы чыгат, ошондо ачыкка чыгабыз. Азыр болсо уккан көргөнүм оозуман чыкпайт деп убада бериңиз. Анан болгонун айтам. Мамлекеттик маанилүү ишке каршы деле болбостурсуз дейм. Катуу табыш мактаттың го? Макул, убада берейин. Экөөбүз сүйлөшкөн, көргөн билгенди оозуман чыгарбаска ант берейин. Куттуу түнүрсүн, убадаман тайсам. Деги ал эмне иш экен? Айтчы бай болгур. Эмесе угуп туруңуз. Жашыруун болгонунун себеби мындай. Теги сыдыктарды билесиз. Аялы Айжамалды дагы жакшы билесизби? Кайсы жактык, кайдан келген дегендей. Чынында анын дайынын толук билген киши жок. Гүл жактан ооп, качып келген деп айтышат. Бир жолу өзүмдүн ишиме байланыштуусун гана сурадым. Сыдыктын эле фамилиясына жаза бериңиз. Документтеримди жоготуп алгам. Кайра жасатайын деп атам деп койгон. Кечке такып сурай берген дагы туура эмес экен. Ал эмне, кылмыш кылган эме экен? Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Эч дайын жок. Көл тараптан качып, же жоголгон келин кыз жок. Балким жашырып коюшсачы, ата-энеси. Кызына өчөшкөн болсо, жоголуп кеткен эмени издетпейин деп. Жоголуп кеткен эмени издетпейт да. Андай болушу да мүмкүн. Бирок кеп башкада болуп атат. Айжамалды шекшинткен бир нерсе ал адам эмес. Көр коонун тукуму, карышкыр деген версия. Яде? Врач чочуп кетти. Кантип эле? Таптатынакай эле келинди капысынан эле кантип жырткычка окшоштура коет киши? Чынында келгенден бери көрүп эле жүрөм. Жүзүнөн ажары төгүлгөн, сүйкүмдүү келин өзү. Анан деги мындай версияларыңды ким чыгарып жүрөт? Уккан көргөндөр бар болуп атпайбы? Ой, чын элеби? Эгер көрүп билгендер болсо далилдеп беришпейби? Далилдегидей шекшиба табыш кыйын болуп турат. Биздин айылдагы баягы укмуштарды билесизби? Көр ачылып калыптыр, балдарды бир желмогуз тытып жеп кетиптир деген сыяктуу сөздөрдү. Ошол иштер ушунун колунан келген сыяктуу версияларга келип такалып атабыз да. Кызык. Ким көрүптүр бул келинди карышкыр экен? Бир шоопур. Сиз деле билесиз да. КамАЗ айдаган Касымды. 5-6 ай мурун Аксайдан келатканда көргөн эмиш. Кичинекей бөлтүрүктү коюнуна каткан келинди. Түгүл тыштап салып кетип баратканда карышкырга айлана түшкөнүн дагы көрүптүр. Ошол убакытты кылган иштерди окшоштурсак, анда ушулар эле болуп калат.
Баягы сыдыктыкында жүргөн кашкыр ошондогу Айжамалдын бөлтүрүгү болуп чыгып калат. Кудай урду. Анан эми анығына гана жетиш керек болуп атпайбы? Жанагы Касым деле бетине коюп бербейби? Кантип бетине коет? Келип эле сен кашкыр болуп куулбадың беле? Десе, Айжамал каткырып кое берсе, баарын танып, угуп турган эл деле Касымды келесоо деп ойлобойбу? Касымдын сөзү жөн эле дөөдүр сөз болот да калат. Эң далилдүү болуш үчүн кашкыр болуп куулуп бараткан кезинде кармасак, бардыгы ачылбайбы? Анан эмне дейсиң? Мен кандай жардам бере алам силерге? Дагы бирөө угуп коюучудан бетер эки жакты элеңдей караган участковый милиция врачтын кулагына шыбырады. Эми сиздин колуңуздан баары келет эмеспи? Айжамалдан анализ алыш керек. Эмне шултоо кылсаңыз дагы анализ алыш керек. Адам менен жырткычтын айырмасы кантип болбосун? Жок дегенде кандан айырма болор. Эгер куулганы чын болсо, денесинде деле бир өзгөчөлүк болуп жүрбөсүн. Мисалы, тырмактары, балким боорунда иттикиндей көбөнчектер бардыр. Кыскасы, Айжамалдын адам же айбан экенин сиз гана далилдей аласыз. Мен сиз менен кабарлашып турушум керек. Кандай болор экен? Мен сизге бир кеңеш берейин. Өзүңүз билесиз. Сыдык күндүз коюнда болот. Сиз барасыз дагы эмдөө жүргүзүп жүргөн киши болуп, анализ алып ийне саясыз. Айтор билесиз да. Келин кесек менен далай эле тил табышып жүргөндүрсүз. Балким жакындашып алсаңыз, бат билерсиз. Кудай кечирер иш болор бекен, я. Аракет кыласыз да эми. Болуптур. Милиция менен врач колдорун бекем кысышты. Эртеси эле врач эл кыдырап чыкты. Кокту өрдөй чыгып, үйлөргө түшүп баратты. Малчылардын үйлөрүндө илинген медициналык китепчилерге жазып, Айтор өз кызматын көрүп жүрдү. Ошентип отуруп, сыдыктыкына дагы келди. Атын байлап, дары-дармек, инструменттерин салган сумкасын көтөрүп алып, үйгө кирди. Ал киргенде Айжамал тиричилик менен алпурушуп аткан. Врач менен ооз учунан учурашты. Келиңиз, деди. Төргө өткөн врач сырткы чигин чечип таштап, стол четине отура кетти. Сумкасынан ардеме бирдемелерди алып чыкты. Айжамал да китепчени көтөрүп келди. Ден соолуктар кандай? Оору сыркоо жокпу дегендей. Врач үн катты. Жакшы эле, текшерип, эмдөө жүргүзүп жүрөм. Сыдыкта койдо турбайбы? Же анда-санда өзүңөр пунктка барып, көрүнүп турбайсыңар. Качан оору кармап калганда эле араң барасыңар. Мен жалгыз, силер канча оңорсуңар? Кээде доктур кыдырбайт, дары-дармек таштабайт деп даттанасыңар. Врач өзүнчөнү алып атты. Ал өзүн актагандан мурун жумушунун кандай маанилүүлүгүн билгизип аткан эле. Ошого жараша менин айтканым кың дебей аткарылышы керек деген эле. Өзү да шымаланып алган эме тыңшагычын кулагына тагып, кан айланууну текшерүүчү приборун даярдады дагы Айжамалга суроолуу карап калды. Кел, текшерейин деген белги түшүнүктүү болчу. Айжамал унчукпай келип, билегин түрүп отурду. Ал 2 саатта кан айлануусун текшерип, кагазга жазып атып, Айжамалды карап калды врач. Эмне мынча каныңыз? Тоолук келиндердин дагы каны аз болчу эле, деди да оң колунун ортонунан 2-3 ичке айнек идишке канын тамызып алды. Эми далыңды, көкүрөгүңдү текшерт, деди. Айжамал уялып, кысынды эле урушуп жиберди. Эмнеге тартынасың? Менин кесибим ушул. Силерди тартынат деп эле текшербей кетейинби? Азыртан ушинтип атсам, анан кийин төрөп калсаң кантесиң? Анткени боюңда болсо, учетко дагы мен алам. Баса, боюңда жокпу? Жокко? Жокко деген эмнеси? Эч нерсе биле эле экенсиң да. Же шек шыба барбы я? Уялбай эле айта бер. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелет дейт. Каның да аз экен. Көздөрүң коюлуп, киртиип турат. Анан жашырып турсаң, балким боюңда бар болсо, кыйын болбойбу? Ошон үчүн азыртан баарын билип алганым. Ошого жараша дарыланып, витаминдерди колдонуп, мүнөздөп тамак ичип дегендей, азыр далыңды тыңшат. Враштын боюнда жокпу деген сөзү денесин дүркүрөткөн Айжамал бир саамга өзүн жогото түштү. Бир эсе те алгачкы боюнда болгону бөлтүрүк төрөгөнү заматта сезимин аралап өтүп, ошол бөлтүрүктөрдүн саатынан баягы кым-куут болуп, чоң энесинен, макулукат энесинен ажыраганы эсине түштү. Анан айылдагы боюнан түшкөнүн эстеп, өзүн жоготуп койгонсуду. Анын айынан врачтын айтканы менен болуп, врачка далысын тосо, көйнөгүн өйдө кылып жиберди. Демиңди терең алып тур.
Дем ал, деп врач далысына тыңшагычын коюп, улам жылдырып тыңшап атты. Андан кийин төрдөгү төшөктү көрсөтө, "Момундай чалканган жат", деди врач. Уялганын, корккону жеңген Айжамал бу сапар илгиртпей төшөккө чалкасынан жатып берди. Күнүгө ооруларды көрүп, далай кишилердин, кыз келиндердин дене оюн кармалап, көнүмүш болуп калганы менен тал чыбыктай буралган жаш келиндин өзгөчө аппак, өзгөчө назик, ысык денесине тийген врачтын жумуру колдору калтырап чыкты. Көзүн бекем жумуп, денесин бош алып жаткан Айжамалдын көкүрөгүнө, курсагына көз жүгүртүп атып, шилекейин кылчытып алгансыды. Адегенде тыңшагыч менен көкүрөгүн тыңшап, улам-улам ылдыйды көздөй тыңшагычын жылдырып отурду. Аппак, ысык денеден көзү өткөн врач кара терге түшүп кетти. Эмнегедир көзүн бекем жумуп, врачтын айтканы менен болуп, денесин бош таштаган Айжамал врачтан башканы дагы күтүп жаткандай сезилип кетти врачка. Азыр болушунча ылдыйлата тыңшап барайын. Менин милдетим болгондон кийин баарын текшеришим керек. Ошон үчүн тиги шым-шумдарындагы шыпыртып дагы табарсыгын басмыш болуп көрөм. Анан да ушинтип жата берсе эле Кудайдын бергени. Чечинип ыргытып туруп баса калбай жайым жокпу? Үйдө деги киши жок. Мени ушинтип салды деп күйөөсүнө айта алмакпы? Атаңдын көрү десең, бели кулачыма толбойт го. Кургур келин. Денемди күлкүтүп, бир жолу коргошум болуп ээритсеме, ата канат. Денесинин аппак, ып-ысыктыгын өлүп кетем го, деген сезимдерге берилген врачтын көзү тунарып, алапайын таппай баратты. Тыңшагычын улам ылдыйлатып, кендиктин ылдый жагын тыңшай баштады. Дагы ылдыйлай берип, чыдамы түгөнгөн неме шымдарын катмарлай кармап, ылдый кылып жиберди. Сезбедиби же сезсе да баарына кайыл болуп жатты беле, Айжамал былк этпеди. Тыңшагычын дагы төмөн жакты көздөй жылдыра берген врачтын колу калчылдап, көзү чанагынан чыгып кетчүдөй чакчайды. Денесине муздак суу куюп жибергендей, бутунан башына чейин дүркүрөп кеткенсиди. Көргөн көзүнө ишенбей силее түштү. Анткени табарсыктын башында адаттагы көрүп жүргөн адамдын түк эмес, жыш, жуп-жумшак өскөн көгүттүн жүнүндөй көгүштүк өсүп турган. Дене бою сезимдерин кумар эңсөөсү бийлеп алган врач өзгөчө түктү көрүп таң кала түштү. Түгүл манжалар менен сылап да калды. Көз кыйыгын жиберип, Айжамалдын дале былк этпегенин байкады. Анын кантип жатканын биротоло даярданып, күтүп аткандай сезген врач биротоло акыл адашып кеткенсиди. "Ылдый жагыңды чечип салчы, Айжамал. Боюңда бар, же жогун көрүп көрөйүн", деп шыбырап алды. Үнү кырылданып, таптакыр кумар ышкысына өрөпкү алган. Көзүн ачпаган боюнча "Жөн эле коюңузчу, боюмда деле жок болушу керек", деп жиберди Айжамал. Жок, мен сөзсүз билишим керек. Жөн эле текшертип койчу, айланайын Айжамал". Үнү каркылданган врач жалынып алганын сезбей калды. Эки көзү Айжамалдын колуна өтүп, батыраак эле шыпырса экен дегендей шашчысы кетип баратты. Айжамал да көзүн ачпаган бойдон врачтын кыйнап атканына нааразычылыгын билдирбей, шымдарын ылдый кылып кирди. Анын ою бир эсе боюнда бар, же жок экенин билип алуу болчу. Аңгыча кайдан болуп кеткенин түшүнбөй калды. Врачтын жалынып жалбарган үнү кулагынын жанынан угулуп, балбыраган эриндер оозуна жабыша түштү. Күшүлдөгөн оор дене үстүнөн бекем басып калган. Курсактуу, күрсүйгөн врач эки колундагы бекем басып алган. Болуп аткан окуяны эми гана сезе калган Айжамал туйлап кирди. Адегенде канчалык жанталашканы менен алы жетпей койду. Ошондо гана оозуна бекем чапталышкан балбыраган эринден башын чулгуп тартып алды да врачтын ийининен капшыра тиштеди. Кулагына иттин арылдагандай үн чыгып келип, ийининен тиштеп, жулкуп алганда "Ах!" деп эле калды врач. Ийинин бекем басып, жерге оонап түштү. Атып тура калып, шымдарын шымданып атып, сол ийининен аккан кан жеңи ылдый агып, манжаларына жайылып кеткенин көрүп, жүрөгү болк этип алды. Ийинин баса берип, костюмунун дагы ийини тытылып калганын көрдү. Шашып пушкан врач жерде жаткан ишигин кие калып, дары-дармек аспаптарын жыйнай калды дагы сумкасына тыкшыра салды. Эшикке чыгып баратып, кайра кайрылды. Бул кезде Айжамал жүктүн бурчунда тикирейип карап турган. Көздөрү бир башкача жалдуу болчу.
Ушул кезде врачтын оюна бир нерсе кылт эте калды. Бир саамга Айжамалды тиктей калды дагы корсетип үн катты. Айжамал, сыйың менен пунктка барып жакшылап көрүн. Болбосо айтып коеюн, элге башкача жаям. Мага өзү асылды, аял эмес экен дейм. Эл деген жаман. Бетиңди тытып, териңди тескери сыйрыйт. А түгүл боюнда бар экен. Бирок башкадан деп жар салам. Аны оңойлуу далилдейм. Анткени мен врачмын. Баса өз сыйың менен барып көрүнбөсөң, айтты койду дебе. Милиция чакырам. Жырткыч экен. Жөндөн жөн кол салат. Жоготкула деп колуңду кишендетем. Анан көрөсүң. Эгер баары тынч бүтсүн десең, эртең дагы алдыма жүгүн. Менин айтканым менен бол. Ошондо гана тынч өмүр сүрөсүң. Болбосо болгон сөзүн айтып алып, эшикти тарс эттире жаап чыгып кетти врач. Врачтын ар бир айткан сөзү кулагына кайра жаңырган. Айжамал кулагын бекем басып, жүк түбүндө бүрүшүп отурду. Врачтын сөздөрү мээсин, денесин эсип баратты. Көзүнөн аккан жаш тыйылбай, калтырап титиреп барып жатып калды. Бир топко эс мас жатты дагы ордунан шалдырай туруп барып, өчүп бараткан отту ичкерилештирип, мешке көң калап болуп, ойлоп отуруп калды. Аңгыча мээсине бир нерсе түшө калгандай атып тура калды дагы сыртка чыгып, эки жакты карап келди. Эшикти ичинен эле калып, терезени капкараңгы кылып бүтөп салды. Бош чыны ширеңке даярдап, бир үзүм кебез алып келди да чачынан 3 тал сууруп алып, кебез менен кошо эшип кирди. Оозу тынбай көрүнөт. Эшилген чач менен кебезди сары майга чылап туруп, аябай тоголоктоду дагы ширеңке чакты. Ширеңкенин үлбүр жанган жалынына тосулган кебез менен чач көлкүлдөп эрип, чачынын түбүндө уюп калды. Аны сөөмөйүнө илип алып, шуурудай кылып тоголоктоду дагы бир топко көбүрөнүп, дубалаган сыбатты. Бир убакта чүпүрөккө ороп катып коюп, терезени ачты. Ичинен бир чети жинигелип, бир чети ишти ойрондотуп алганына өкүнүп, тынч ала албай кирип чыгып атты врач. Кап, бекер азгырылып кеттим да. Аятаңдын көрүнүкү. Айжамалдын канын өгүздөгү колхоздун ооруканасынын лабораториясына таң атпай жеткирип келдим. Эртең анализин алам. Кечөөкү айткандай, бүгүн келер бекен, деп күбүрөнүп, жаны жай албай атты. Алдында кандай чуулгандуу иш күтүп атканын элес албады. Кыйпычылыктап кирип чыгып аткан врач өйдөгү кокту ылдый жөө түшүп келаткан караанды көрдү. Боолгоп карап, Айжамал экенин тааныды. Ого бетер жүрөгү дүкүлдөп кеткенсиде. Келатат, эптеп колго түшүрүш керек, деп күбүрөнүп жиберди. Эч нерсе билбеген өңдөнүп, кабинетине кирип, ак халатын кийип күтүп отурду. Аңгыча бирткеден кийин Айжамал да кирди. Ооз учунан салам берип, орундукка отурду. Жаман көргөнүн билгизбей, врачты суроолуу карап калды. Эмнегедир врач дагы карбаластап кеткенсиде. Ошентсе дагы сыр билгизбей аста сүйлөп баштады. Айжамал, каныңды анализге өткөрүп келдим. Буюрса, эртең белгилүү болот. Тиги кечөөкү иш боюнча мени кечирип койчу. Бир башкача жан экенсиң. Өзүмдү кармай албай кеткен турбаймбы? Эми турмушта ар кандай нерсе болот турбайбы? Анын үстүнө жаңылбаган ким бар дейсиң? Бул дүйнөдө. Сыдыкеме карасам бир чети аяш болосуң. Эми өзүң түшүнөсүң да. Аяштар тамашаласа эрөөн-төрөн болбойт го. Мени кечирип койсун. Ансыз деле жакшы алып койдуң өчүңдү. Карачы муну. Азот айды аста жоошутуп аткансып, аяр сүйлөгөн врач жакасынын топчуларын чечип жиберип, ийинин көрсөтө калды. Жабышып турган лейкопластырды сыйрып, бинтти ала калды эле, олунуп тешетилингени көрүнүп калды. Аны көргөн Айжамал аз жерден "Соп" деп жибере жаздады. Табасы гана ичинен кымылдап алды. Враштын жумшак сүйлөгөнү ого бетер кыжырына тийип атты. Бирок эч сыр билдирбей тымпыйып отурду. Врач сөзүн улады. Мен жиним келсе, жөн эле текшерип атсам, тиштеп алды деп милицияга берсем не болмок? Бирок ага барган жокмун. Туурабы? Мен сенин дагы ден соолугуңа ар кандай кам көрөм. Ылайым ооруба? Туура көрсөң, жакшы мамиледе бололу. Жардам эле тиет. Боюңда болсо аман эсен төрөтүп алам. Кандай дейсиң, Айжамал? Врач Айжамалдын колунан алды. Эч сыр бербей, колун дагы тартып албаган Айжамалдан үмүттөнүп алды врач.
Анын каршылыксыз турганын көрүп ишке өтүп кеткенсиде. Ордунан тура калып, карбаластаган боюнча минтти. Айжамал, берекем, чечине кал. Мен эми сенин өзүңдүн уруксатыңсыз эч нерсе кылбайм. Болгону менин шагымды сындырба. Боюмда бар экенин кантип билесиз анан? Деп сурабайт Айжамал. Аныбы? Аны бат эле биле коебуз. Сен мага болгонун болгондой айтып берсең эле болду. Болгонун болгондой? Болгонун болгондой дегениңиз кандай? Айжамал чочуп кетти. Тиги этек кирин качан келчү эле? Качантан баштап келбей калды деген сыяктууларды эле айтып бересиң. Жашырып койчу нерсе болсо, сенин айтканыңды жок демек белем. Жашырып деле коем. Мен эмнени жашырмак элем? Эми ар кандай болот да, балким Сыдыкемден башка менен... Ой коюңузчу, болбогон кепти айтпаңыз. Деген Айжамал өңү башы бозоруп тура калды. Мурду кыпчылып, каректери теп-тегерек болуп кеткен. Врач дагы ордунан тура калып, Айжамалдын колдорун кармай, өзүнө тарта калды. Кулагына шыбырап унчукту. Айжамал, анчалык эмне чычалап кеттиң? Кээ бирөө эле көрүнгөн имиш-имиш кудук сөздөрдү айта беришет тура. Аларды чын десең, мен элге андай сөз калп дейт элем да. Сага эле жан тартып атам да. Жамандык тилеп аттым беле. Айжамал муунган немедей бир самга врачты тиктеп калды. Эмне шумду кугам дегендей болчу. Жылма сүйлөп, жылдырып айткан врачты жек көрүп турса дагы, азыр баары бир эле. Денесин дүркүрөк басып, өзүн зортоп унчукту. Эмне жөнүндө эмне дешет экен я? Айжамалдын сөзгө келип атканына жимдей түштү врач. Ан сайын Айжамалдын ичин бышыргысы келди. Ой ар кандай балекет сөздөрдү айтып беришет экен да. Эл оозунда элек жок деп бекер айтышпайт турбайбы? Эми ал сөздү шашпай сүйлөшөлүчү. Андан көрө азыр чечинсең, тыңшап текшерейин. Тапчанга ич көнөкчөн жаткан Айжамалды сылап сыйпап текшеримиш болуп кирди врач. Арачылоодо сурап калды. Мурундагы боюңда болгон да, Ой жок деп атам сизге. Болуп тур эми. Бир сыйра текшеримиш болуп. Азыр эч нерсе билинбейт, деп койду. Эптеп Айжамалдын көңүлүн жумшартып алганына кымылдаган неме мурун эле даярдап койгон нан панын суурмасынан алып чыкты. Медициналык спирт коюлган шишени столдун түбүнө коюп, эр чекишпей бекишпейт дейт, жарашканыбыз үчүн, деп кобураган боюнча 2 стаканга коюп жиберди. Айжамал каршы болгон жок. Болгону мага суу болсо, деди. Азыр, деп врач чыгып кетери менен камдап турган баягы дубаланган кичинекей нерсени врачтын стаканына салып жиберди. Ал тоголок неме стаканга түшөр менен ээрип, чыбырчыктап барып билинбей калды. Аңгыча күшүлдөп кыймылдаган врач дагы кирип келди. Колунда суу куюлган чөмүч, эшикти иле салып. Келем Айжамал, анда санда ууртап койсоң, бул кургурдун зыяны деле жок. Алып ийели, деп врач стаканын колго алып, Айжамалдын дагы колуна карматты. Сөзүмдү калтырбай алып койсоң гана. Айжамал эзеле аракты оозуна алып көргөн эмес. Түгүл жыты мурдуна келсе жип кирип жиберчү. Бу сапар ичип ээри оюнда жок болчу. Тиги врачтын гана ичкени керек эле. А врач болсо бучкактап алып коюшун сурап, жанын койбой атат. Ичип көргөн эмесмин, кыйнабаңызчы, деди эле врач. Койчу эми, атайын элдешели деп ачып атам. Болбосо бул спиртке жеткен бар, жетпеген бар. Келсең эми, чогуу алып жиберели. Экинчи кыйнабайм деле, деп кыстап жиберди. Эгер ичпей койсо, врач дагы таарынып ичпей коерун сезип, чымырканып алды Айжамал. Эки көзү улам-улам врачтын стаканына урунат. Колун өдөлөтүп, аны ууртагансып, стаканын ээрине такап, Айжамалга көз умдайт. Кана, кеттик, деп алды. Мурдуна ачуу жыт буркурай түшкөнүнөн көңүлү айнып түшсө дагы тең жарышкысы келген врачтан көзүн албаган бойдон жутуу ийген врачты көрүп, жеңилдей түшкүчө оозунун ичин тамагын ачыштырган спирттин даамына чакап кетти. Бир тоону ичип салган. Какап-чакап окушуп дагы жиберди. Көзүнөн жаш атып, оозу мурдунан шилекей агып, көзү чанагынан чыкчудай акшыйып кетти. Врачты карамак түгүл өз алапайын таппай калды. Көзүнө эч нерсе көрүнбөй, денеси калчылдап, жерге оонап калды. Куйкаланган көкүрөгүн мыжый онтоп жиберди. Башы айлан көчөк боло, өз сезимине өзү ээ болбой баратты. Кутурган иттей кыжынып, колдоруна урунган немелердин баарын чачып кирди.
Врач болсо Айжамалдын ичип баратканын көрүп, ичинен кымыңдай стаканга эч нерсе калтырбай тартып ийген. Кадимки спирттин ачуулугуна жараша койкум кермек даамы сезе калган. Чала бала окушуй жүрөгү айланып кеткен. Эмне даам болуп кетти? Дегиче ичеге кызыл өңгөчүн өрттөп бараткандай ысып киргенин сезген. Аңгыча какап чакап окушуп кирген Айжамалды көрүп, артынан суу ичүү үйдеги челек кылып, чөмүчтөгү сууну алып, Айжамалга сунуп баратып башы айланып, жер көчүп кеткендей болгон. Өзүн өзү кармай албай, таянарга колуна эч нерсе урунбай кулап түшкөн. Оозунан ак көбүк келип, ошондо да Айжамалды көзү менен издеп алган. Денеси калчылдап, өзүнө өзү ээ боло албай атып, Айжамалды байкап, ого бетер эси чыгып кеткен. Себеби Айжамалдын оозу мурду иттин тумшугуна окшоп, көздөрү кыпкызыл болуп кеткен. Иттикиндей түктүү колдору менен урунган нерселердин баарын чачып аткан. Полго учуп түшкөн айне кийириштер быркыранып жатты. Аңгыча көзү тунарып, эсма сабалга келген врач бир кыйкырып алган. Анткени дээрлик дене бою карышкырга айланып калган Айжамал врачка жетип, бетин апчып жиберген. Көкүрөк тушун капшыша тиштеп тартып ийген. Арсайган тиштери денесине жетпей, кийимин айырып алган. Азууларына илинип, чыкпай аткан кийимдерди тытмалап, ыркырап кирген. Эсинен танган врач кыймылсыз жатып калган. Качан гана кийимдер дал-далынан айрылып, эч нерсени байкабай калганда гана соолуп жатып калды Айжамал. Оозунан дали ачуу, сасык жыт кетпей, жип кирип аткан. Бир убакта башын көтөрүп, эки жакты айлана карап алып ыргып турду. Баарынан чочуган, өзүнүн кашкырга айланып кеткен эле. Эмне кылар айласын таппай кетти. Аңгыча илинүү турган эшик такылдап калды. Враштын аялы эле. Күйөөсүнүн атынан атап, "Эшикти ачпайсыңбы? Ач деп атам" дегени угулду. Кайра адамга куулунун дубасын эстей албай, чебеленип кетти Айжамал. Кабинеттин ичин айлана карап, тоголонуп жаткан врачка көзү уруна түштү. Дагы эки жакты карай берип, терезенин ачылып турган кишине көзүн көрүп калды. Бир аттап жетип, асыла берди эле, башы араң батып, анын үстүнө алы кетип, шайы оогон неме денесин өйдө кыла албай калды. Эшиктин такылдаганынан кулагы тунуп, ого бетер денеси бошой түштү. Ачуу муңга, көз жашы тынымсыз аккан ыйга чуулгана түшүп, оюна алда нерселер келип, сезимине өлүм орной, көмөкөйүндө ачуу кыйкырып алгансыды. Шорго жаралган башым ай, ушинтип бөөдө азап тартмак белем. Кайдасың, кагылайын чоң эне? Ушундайда бир көрүнүп, куткарып калсаң боло, деген үнсүз кыйкырыгы денесинен сыртка чыга албай калгансыды. Өз денесине өзү ээ боло албай, терезеден шыпырылып түштү. Жарым жартылай карышкырга айланып, жалгыз ич кийимчен калган Айжамал көзүн сүзүп, алсыз жыгылып баратты. Аңгыча аппак нерсеге оролгон чоң энесинин элеси көз алдына тартыла калды. Колунун ысык илебин көтөрө, чачынан, жүзүнөн сылап өпкөнсүдү. Ошондо гана жонунан жүк алып ыргыткандай сергий түшкөн Айжамал оор үшкүрүнүп алды. Чоң энесинин коураган үнү кулагына угулуп, аны жаттап аткансыды. Өзүнөбү, болбосо чоң энесинеби айтор ыраазы болгондой ууртунан жылмайып алып, соолуп жатып калды. Үйдөн чыгып келаткан враштын аялы үйдүн маңдайындагы медпункттун бир башкача өйүндө угуп калгансыды. Кандайдыр бир тарсылдак, бир нерселерди сынганы. Аңгыча күйөөсүнүн айкырыгы дагы угулуп кетти. Бир шумдукту сезе калып, медпункттун эшигине жетип барды. Эшик илинүү болчу. Ач эшикти" деп тарсылдатып кирди. Бирок ачкан киши жок. Ою кызганычка дагы бериле калып, бир убакта болгон күчү менен тартты эле, эшик ачылып кетти. Кирип барып, терезенин түбүндө ич көйнөкчөн жаткан келинди, бети башы кызыл ала канга боелуп, сулук жаткан күйөөсүн көрүп чаңырып алды. "Айго куй, бул эмне шумдук? Сага эмне болду?" Враштын аялы чаңырган боюнча канга боелуп жаткан күйөөсүнө жетип барды. Үстүндөгү кийими дал-далынан айрылган. Өңү кумсарган аял эч нерсе түшүнбөй, терезенин түбүндө соолуп жаткан ич кийимчен Айжамалга атырылды. "Шуркуя, бул эмне кылганың?" Айжамал араң кыймылдай, столду таянып өйдө турду. Дагы эле башы зыңылдап, тамагы кургап, оозунан ачуу спирттин даамы кетпей аткан. Враштын кейипин көрүп, ичинен мынчалык кылбаш керек эле. Өзүмдү кармай албай кеттим окшойт. Сооп болот. Ичирбей койсо болмок.
деп ойлоп кирди. Аңгыча жакасын муунта кармап силкилдеткен врачтын аялы кулак түбүнө кыйкырды. Эй Канчык, айтпайсыңбы, эмне болду? Өзүн коргоодон башка арга жок эле. Айжамал каргылдана араң үн катты. Тиги киши өзү арак ичирип, анан мага асылды. О бети жок десе, кунаажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт деген чын да. Өзүң келдиң да жабышып. Жок эже, мени текшерем деп чакырган. Анан чечинтип алып, арак ичирип, кыйнап, зордуктамакчы болгондо, анан жанталаштым да. Врачтын аялы алактап туруп калды. Ишенбеске аргасы жок эле. Чебеленип, күйөөсүнүн башын жөлөп кирди. Араң жан дем алган күйөөсүнүн эч козголчу түрү жок болчу. Аңгилигиңден ушуну көрмөксүң капыр, деп кооранып, налып тагатты. Аңгыча доктурга келсе керек. Улгайган адам кирип келди. Келип эле туруп калды. Эч нерсе түшүнбөй. Могу жалаптын айынан ушундай болду, аке. Жөлөп таяп коюңузчу. Бөөдө өлүп калбасын. Азыр милицияга билдирем. Бири өлүп, бири калсын. Бирөө жалаптыгын, бирөө аңгилигин моюнга алсын. Анан көрөм, деп аңкылдап атты врачтын аялы. Айжамал чыдай албай кетти. Эмне деп жатасыз я? Ким жалап болуп кеттир? Күйөөңүздүн аңгилигин тие албай жатып, эмнеге жаманатты кылып жатасыз? Уятыңыз барбы? Врачтын кейпин ич кийимчен, чачы башы саксайып, өң алеттен кеткен Айжамалды көрүп туруп эле эмне болгонун түшүнө калган карыя ортого аралашты. Балам, милицияга бергенде табарың эмне? Бала бакыраң турат. Күйөөң итти кылып койсо койгондур. Аны шашпай тергеп аларсың. Эми бул келинде эмне күнөө? Андан көрө алдагы баланы эс алдырыш керек. Дары дармегиң болсо камур балам. Ошондо гана врачтын аялы эсине келе түшкөнсүдү. Карбаластап, бети башын жуунтуп кирди. Бул маалда араң кыймылдап кийинген Айжамалды сыртка коштоп чыкты абышка. Балам, анча-мынчаны көңүлүңө албай эле кой. Ансыз деле абийириңди төгүп турсуң. Эми балам, эстүү эмессиңби? Бу иттин иттей кылыгын эч кимге кеп кылбай эле кой. Өзү менен өзү кетсин. А кийин алдыңдан өтүп кечирим сурар. Ит болбосо, деп Айжамалды сооротконсуду. Үнсүз илкий баскан Айжамал өр таяна үйүн көздөй жөнөдү. Бир күн өтүп өтпөй эл ичинде баары бир дуулдаган кеп тарап кетти. Эл оозунда элек жок эмеспи? Бирге бир кошулуп, көөрүп жабырып айтылып атты. Биздин врачты Кудай урган турбайбы? Бул доктурмун деп далай келиндин убалына калып көнгөн неме го? Кече күнү Сыдыктын жаш келинин зордуктамакчы болуптур. Байкуш келинди чечинтип алып, доктордун спиртин берип кыйнаптыр. Мас кылып алып, байкуш келин менен ойдо жыргайм десе керек. Шүмшүк аңги. Бечара келин жанталашып, аңгинин кийимин айрып, бетин тытып салыптыр. А түгүл өзөртө койгон окшойт. Тим эле көкүрөгү бүт көпкөк болуп кетиптир дейт. Же жыгылганбы, айтор эсине келе албай коюп, машина табышып, өйүздөгү ооруканага алып барышыптыр. Ал жерде дагы эсине келтире албай, өлөт дешип, облустук ооруканадан вертолет чакыртып алып кетишиптир. Байкуш келинде эмне жазык? Врачтын аялы кайра эле ошо келинге күнөө тагып, милицияга берем деп жулунуптур. Тиги Сыдыктын келинчеги дагы милицияга бермекчи болгондо, абыл карыя экөөнү алдап соолап токтотуптур. Бирок ушу аңгинин сазайын берип, каматтырып койсо болмок. Эми Кудай урбадыбы? Буга ким ишенип көрүнөт эми? Доктор болбой эле аңги болуп калсам интип. Эптеп сүрөлө басып, ар түркүн мээги жыткан ойлорго берилип отуруп, араң келген Айжамал үйгө кирери менен сулк чыгылды. Өзүнчө кооранып алды. Чоң эне, арбаңан кагылайын энекебай. Бүгүн көз көрүнө мени куткарып калдың. Ыраазымын сага. Бирок ушинтип эле кор болуп жүрө беремби? Мындан көрө бөрүгө эле айланып кетсем эмне болот? Жалаң гана кара курсактын камы менен жүрө бербейт белем. Кандай гана күнгө туш болдум. О Кудай, багымды ачсаң боло. Мына эми элге кулса бир аңгиге кор боло жаздаган эме дешип, баскан изиме күйүр-шыбыр көп болот го, Аңгыча денеси жер тартып, кантип көзү илинип кеткенин билбей калды. А түгүл сырттан кирген Сыдыктын дабышын дагы туйган жок. А Сыдык Айжамалдын жанына басып келди. Эч нерсе сезбей уктап жаткан Айжамалды көрүп, аярлап туруп калды. Өзүн тиктеп турганын уктап аткан адам сезет дегенчине окшойт. Аңгыча Айжамал чукуранып ойгонуп кетти. Тиктеп турган Сыдыктын көзүнө карай албай, көздөрүн ирме-ирме алды. Жууган чүпүрөктөй кубарган жүзүн жашыра, башын жабууга катты.
Бир эсе Сыдыктын ачууга алдырып кыйкырыгын күтүп атты. Бирок унчукпаган Сыдык тизелей отуруп Айжамалдын жуурканын ачып сурады. Эмне болду сага? Айжамал үнсүз мелтиреп, дагы сөз күтүп аткансыды. Сыдык Айжамалдын чачын сылап, акырын үн катты. Айжамал, айтчы жашырбай. Мага бир ооз айтып койсоң болмок экен. Доктурга эмнеге бардың эле? Аңгыча бышактаган Айжамал ыяралаш сүйлөп атты. Мени учетко отур деп чакырган. Анализиңди алып, ден соолугуңду текшерем деген. Анын арам оюн кайдан билдим? Анын акмактыгын, аңгилигин билген эмесмин. Билсемби, башкача болмок. Арам ою менен мага спирт шкап, мага асылып кирди. Анын айынан өзү дагы ууланып жыгылды. Бети башын, кийим кечесин тытып, жолоткон жокмун. Аңгыча аялы келип калып, мен кетип калдым. Кечирип кой мени. Сыдык Айжамалды көкүрөгүнө кыса калды. Сени тарынткан акмактыбы? Карап тур. Көзүңө көрүнбөсөмбү? Аңгилигин колуна карматып, тизеңе чөгөлөтөм. Акмакты. Мадемектен кайра барармын, барып келген жериме. Бирок баары бир анын сазайын колуна берем. Жок Сыдык, биткө чөшүп, көйнөгүңдү отко ыргытмак белең. Эми ал жазасын алат. Ары кетип, бери кетип атышып, эркек эмеспи? Сыдык өзүн колго алып, Айжамалды сооротуп атты. Бир айдай ооруканада жатып, араң жакшы болгон врачка бир күнү баягы участковый милиция келди. Сырттан ак халат жамынып кирип келаткан участковыйды көрүп, врачтын көзү алайып кетти. Ичинен: бале баскыр, сен болбосоң ушул балеге кабылбайт элем. Бөөдө эл журтка шерменде кылдың. Эми эмне деп келатасың? Көрүмчүдөй болуп, деп кыжынып алды. Ошентсе да сыр билгизбей оорусунан арыла элек неме кымтыланып калды. Кабагын тырыштыра араң эле баш ийкеп койду. Жепилдей басып келген участковыйдын саламына алик алган киши болуп колун коомай сунду. Анан жанына стол коюп отурган участковыйга суроолу тигилди. Кантип калдыңыз? Жакшы, жакшы эле. Арка бергине кеп кылгыча сөз уланып кетти. Милиция: байке, эл ичинде ар кандай имиш аралап кетти, деди. Эмне имиш экен? Айжамалды зордуктап кое жазапсыз го. Сизде акыл эстүү, эл ишенген адам деп жашыруун сырды айтып, чоң ишеним көрсөтсө, кайра сиз эмне деген кылмышка батып отурасыз? Дагы Айжамал жакшы экен. Артыңыздан түшүп, кылмыш ишин козготпогон. Болбосо күч колдонуп, зордуктамакчы болгонуңуз үчүн эмнени гана көрөт элеңиз. Абериңиз мындан жаман төгүлмөк. Кана, эмне болду? Кайсы шайтан сайды сизди? Артык кылмак түгүл, тыртык кылыптырсыз го. Эмне дейсиз эми? Деги баштан айтыңызчы. Иним, эмнени айтайын? Мен деле жаман ойлогон эмесмин. Эптеп чын бышыгын териштирейин дегем. Анан өзү эле башкача түшүнүп алды окшойт. Мен күч деле колдонгон жокмун. Өзү эле кичине спирт уртуп алып, чамынып кирди. Өзүм болсо эмне болуп кеткенин түшүнбөй калдым. Кара жаныңыз туруп, кантип эч нерсени сезбей калдыңыз? Кантип эле? Же эмне бир нерсе менен жыга койду? Деги эле бир нерсени байкай алдыңызбы анан? Врач бир саамга ойлуу боло түштү. Көз алдынан өткөн ошол учур элестеп аткан. Бир убакта кантип кыйкырып алганын билбей калды. Көргөм, мен аны көргөм. Болгону дагы кашкыр болгонун көргөм. Ошондойбу? Ошондой. Анын өңү бузулуп, кадимкидей кашкырга айланып бараткан. Анан мен жыгылып калыптырмын. Андан кийинкисин билбейм. Эсим болуп калыптыр деп атпаймынбы? Анан ошо, чын айтам. Кантип далилдейсиз? Эптеп кутулуп кеткиңиз барбы? Ооба, көрдүм. Ал кашкыр экен деп койсоңуз эле ким ишенет? Көргөнүм чын. Кудай акы. Кантип куулат экен? Ой айланайын ишенчи, кадимкидей эле кашкыр болуп куулду. Могул бетимдин тагын байкабайсыңбы? Бетимдин тагын дейсиз? Напсиңизди тыйбай баса калып атсаңыз, албетте, тытып алат да. Беттин тагы колдук эмес, кашкырдыкы деп атыптырбы? Кудайды бир карасаңыз боло. Өзүң кашкыр экенин билип бер деп коюп, эми көргөнүмдү айтсам, ишенбейсиң да. Деле көргөн жокмун десем кутуламбы? Жанымды койгулачы менин. Антип мышык чычкан ойнотпоңуз. Айжамал унчукпай калса эле жөн калат бекенбиз. Зордуктамакчы болгонуңузду өзүм териштирем керек болсо. Азыр болсо болгонун болгондой кылып түшүнүк жасаңыз. Атаны окуяй, кайдагы балеге кабылдым эле. Участковый менен враштын кайым айтышын ачылган эшик токтотту. Экөө тең карай берип, босогодо враштын аялы турганын көрдү. Милиция сыртка чыкты. Сыртта күтүп турган участковый враштын аялы чыкканда жандай басып сурады. Эжеке, абышкаңыздын кандай окуяга туш болгонун билесизби?
кара жерге кирсин ошо. Катын бакылыгы да. Деги эле врач болмуш болуп, ага спирт берип, дене боюн сыйпалап ийгендер дагы. Шашпа, аягып үйгө барар. Чыныңызды айтыңызчы. Ошол Айжамалдын кандай бир өзгөрүүсүн байкадыңызбы? Анда эмне өзгөрүү болмок эле? Эзели оозума арагала элек болчумун дейт. Жо, өзгөргөнү мындай да, мисалы, балким итке, карышкырга куула түштүбү дейм да. Врачтын аялы участковыйды тиктей калды. Бу сон эмеби? Деген көз караш. Чын айтам эже. Отом, акыл өстө эле милициянын берер суроосу. Адам баласы жаныбарга айланып кеткени жомокту эле болбосо. Эже, эми кандай десем? Байкеге атайын тапшырма бергенбиз да. Тиги Сыдыктын аялын байка депчи. Эмне? Ушу сен тукурдуңбу? Эркектер бетиңер жок, бетиңер жок. Жок, эже, түшүнбөй калдыңыз. Мен айтайын дегеним, ошо Айжамалдын карышкырга айланар айланбасын билүү болчу. Таң калганы жазылбаган врачтын аялы участковыйды тиктей калды. Участковый эми көнүгө түшкөндөй тиги аялды колтуктай шыбырады. Көптөн бери угуп жүргөндү билесизби? Көр казган көркө жөнүндө имиш-имишти. Врачтын аялы эми үңүлө калгансыды. Бир топко ардеме бирдемени көңүлдөй сүйлөп турушту. Аягында врачтын аялынын көзү алайып, жүрөгү түшкөн эмедей жалтырап калды. Айжамал кечке жуук тамак жасап, күйпөлөктөп жүрүп, бир маалда мештин жанында көрөнүп атты. Сыдыкка билгизбей, чачынан бир тал алып, тоголоктоп, бир чыныга салды. Бир кашыктай сары майды үстүнө салып, отко жакын койду. Оозун көбүрөтүп, чынын үйлөп коюп атты. Аңгыча капысынан чыныдагы май дүрт этип күйүп кетти. Чыр-чыр этип, чачтын күйгөнү угулатты. Чыныдан ийрелеңдеген көк түтүн чыгып, көтөрүлүп барып жок болуп, каякадыр сиңип кетип аткансыйды. Бир убакта соймоңдогон жалын өчүп калды. Айжамал бош чыныны мештин алды жагына көмкөрө бергенде ыйырлаш эркектин ачуу үнү жаңырап кетти. Муну жалгыз гана Айжамал укту. Чырактын жарыгына карап, китоого отурган Сыдык эч нерсе сезген дагы жок. Өзүнчө мыйыгынан жылмайып алды Айжамал. Сыдыкка угуза үн катты. Сыдыке, адамдын бетине көө жапкан адам жаман болот. Врач өмүр бою бая күнкү кылыгынын азабын тартат го. Анын дагы бетинде унутулгусу так калат эмеспи? Сыдык Айжамалдын бул сөздөрүнө маани берген жок. Жедеп жини келип калган эме оюнун баары тиги шүмшүк болуп калды го деп ойлоду. Бир кезде ооруканада жаткан участкалык врач кыйналып атты. Жаңы эле көзү илинип кеткен. Аңгыча өңү же түш экени белгисиз. Чалкасынан жаткан неменин үстүндө ийрелеңдеген көк түтүн пайда болду. Ал түтүн менен кошо ип ичке болгон кара кыл ийрелеңдеп атты. Бир маалда узаргандан узарып, кылдуу түтүн врачты арчындап таңып киргенсиди. Бутунун башына чейин чымырап туруп, колдору кошо таңылып калгансыды. Улам өйдөлөп туруп, бети башын кошо орогон кылдуу түтүндүн башы врачтын бир таноосун өрдөп, бир таноосунан чыкты. А врач канчалык тойлайын деген менен майнап чыкпады. Ийрелеңдеген кылдуу түтүн бир убакта типтик өйдө көтөрүлө берди эле, кайра тигилди сайла, жан жерине бир тийгенсиди. Ага уда эле үнүнүн болушунча бакырган врач башын көтөрө калды. Жанагы арчындалган кылдуу түтүн жок болгону менен бетинде ичке сызык чатактар канталап турган. Толук денесин жыйра өйдө болуп келатып, деп аласын уучтай кайра тоголонду. Эртең менен ийне, дарыларын көтөрүп кирген медсестра врачтын бетиндеги сызыкча тиликтерди көрүп, чочуп кайкырып ийди. Байке, бетиңизге эмне болгон? Лезвия менен тилгенсизби? Врач дагы чочуп алды. Койчу, эмнеге тилмегелем? Анан эмне болду деги? Карабайсызбы бетиңизди? Кызык, күзгүң барбы? Азыр, деген медсестра күзгү алып келе калды. Врач күзгүнү колго ала берип, өзүнүн тилинген бетин көрүп, онтоп ийди. Ай кокуй, эмне болгон? Мен түшүмдө көргөм. Бир кылдуу түтүн бетимди тилип атканын. А түшүм эмес эле өңүм болуп калган турбайбы я? Бул эмне деген кордук я, Кудай? Аңгыча бет маңдайында жанагы кылдуу түтүн пайда болду. Аны көрө калган врач калчылдап медсестрага сөөмөй менен көргөзүп кирди. Тигине жанагы кылдуу түтүн. Карачы, дагы мага кордук көрсөткөн атат. Куткарып калгыла. Медсестра эч нерсе көргөн жок. Жин урду го муну. Кудай урду, деп ойлоп жиберди.
Агеребеттен өйдө боло берген врач көзүнө көрүнүп турган түтүндөн корунгансып жабуусуна чүмкүнө калды. Бирок кылдуу түтүн колдун башына айлана калып, врачтын жабуусун сыйрып ыргытты. Көзүн чакчайткан врач эми түтүн эмес эле Айжамалдын жүзүн көрдү. Сен белең деп дагы кыйкырып алды. Медсестрага карай берип, Айжамалга сөймөйүн көрсөтүп, алактап сүйлөп кирди. Куткара көр мени. Менин жанымды алганы келген окшойт. Мына ул катын, алып кеткиле. Врачтын жөн эле бир жакка сөймөйүн көрсөтүп, алактап жатканын көрүп, шашып калды. Колундагыларын кое берип чуркап чыкты. Бат эле башка шприц көтөрүп келе калды медсестра. Анын артынан дагы 2 доктор кирип келди. Алар экөөлөп врачтын билегине асылды. Ой мен сопсу элемин. Мага эмне сайганатасыңар? Андан көрө мына ул немени жоотпойсуңарбы? Деп колун тартып алууга аракет кылып кирди. Кайсы немени эле көрүп атасыз? Тынчтаныңызчы, деди медсестра. Кокуй, кантип көрбөй атасыңар? Турбайбы мында? Дегенде кылдуу түтүн эмес беле? Азыр болсо турбайбы өзү? Калп күлүп. Бул деген киши жегич, көр казгыч. Муну жок кылбаса болбойт. Мени коюп, ушуга ийне сайып койгулачы, деп какшап кирди врач. Бири-бирине, бул да ана жинди болуп баштаптыр. Тынчтандыруучу дарыны сая бергиле. Кийинкисин дагы көрөбүз, деген көз караштарды билдиришкен доктурлар күчтөнүп, врачтын колун кармап берди. Медсестра врачтын колуна ийнени сайып, шприцтеги дарыны басып калды. Кокуй-ай, мага бекер эле ийне сайбадыңарбы? Бул катын эми мени биротоло жейт. Бекер кылдыңар, бекер, деп кайкырып жулунуп атты врач. Доктурлар жинди болуп баштаган участкалык врачты кармап турушту. Дары боюна тарап, тынчтанып уктап калсын деп өйдө турушту. Врач кайкырып атты. Анткени соймоңдогон көк түтүндүн ичинде Айжамал табалы күлүп, улам жакындап аткан. Бир маалда, доктор байке, кордогон кандай болот экен? Кудайды бир карасаңыз боло. Эмне деген гана кордук кылбадыңыз я? Мурун төрөгөн жок белең? Башка менен болгон эмес белең? Деп сынаганыңыз ас келгенсип, каалагандай гана жулмаламак экенсиз, Болуптур. Мен сизди зордуктап коюп таштады деп милицияга билдирбей эле коеюн. Бирок эсиңизде болсун. Мага кылган бетсиздигиңиз бетиңизде жазылган бойдон калат. Өмүр бою кишини тик карай албай, бетиңизди жаап сүйлөп каласыз. Ал дагы эч нерсе эмес. Эми аңгилик кылмак түгүл, делебеңиз козголо албайт. Эми сиздин балдарыңыздан арманыңыз жок да. Ошолордун эле өмүрүн тилей бериңиз. Баса, анын аңгилиги жоголгон. Ал түгүл эңкее да албайт. Коркпой эле көрүнүп, курсаңарда балдар болсо оңдотуп, оорусаңар денеңерди кармата бергиле, деп келин-кесектерге жарыялайм. Алардын дене боюн каалаганыңызча кармай бериңиз. Касиетиңиз жок болгондон кийин сизден ким коркмок эле? Деди эле врач бакырып ийди. Эмне дейт? Айланайын Айжамал, андай сөзүңдү кой. Өмүр бою алдыңан кыя өтпөйүн. Экинчи сен жөнүндө арам ойго барсам, Кудай урсун. Акыры жанагыдай балеге кабылта көрбө. Анда эле шорум эмеспи? Кагылайын Айжамал. Кечирип кой. Болор иш болуп боесу канган. Мен сизге атайын жашырынып келгенсип, жаман сөзгө калтырдыңыз. Эми бүттү. Баары кеч. Канча какшанып, кечирим сураганыңыз менен баары бир. Жаңы эле иш бүткөн. Жан жериңиз кыймылдабагандай болуп, бырча-бырча тилинген. Ишенбесеңиз караңыз. О Кудай, эмне дейт? Деген врач бир колун кармап турган доктурдан тартып алып, башын көтөрүп, шымын ача салды. Бир саамга карай калып, катуу бакыра кайра чалкасынан түштү. Ой, өлдүк окуй-ай. Эми эмне кылчумун? Чыдай турсаң барып кечирим сурайт элем. О жараткан, эми эмне кылчумун? Ушинтип шорлоп калат белем. Өзү балым, өзүмө кокуй. Жинди немедей шымын ачып карап, ого бетер бакырганына доктурлар таң кала түштү. Бир врач аял кызыга түштүбү, врачтын шым турсийин ача берип, бетин жаба калды. Кудай урган турбайбы муну? Дебейди. Бакырып ыйлап атып, солуктап жатып, улам жоошуп, дарыга жеңдирген врач уктап калганда, доктурлар баары шымын ачып көрүштү. Баарынын тең көздөрү чакчайып, тилин жутуп калып аткансышты. Бир доктур окуй, бетинин тилинген ас келгенсип, мүчөсүн эмне мынча бырчалап салган? Заматта жин оорусуна кабыла калган эмнеси? Ушундай да болот бекен, деп таң калганын жашыра албай бакылдап атты.